Кандай окуялар өттү? Ошол мисалы студенттердин арасында же студенттер баягындай окубай кетип кала турган учурларда бир силерде күндө эле окуялар болуп турат да эми. Канча киши болду? Бир 2-3 пара болду окшойт. Келип бири-бирин табышкандар, жубайлар бул жактан. Табышып, бул жактан сүйлөшүп, таанышып, бири-бирин жактырып, анан үйлөнүп калып, үй бүлө кургандар бар. 1-2 үй бүлө бияктан мисалы үчүн текториал аркылуу үй бүлө куруп, деп айта алабыз. Ошону эстегенде эле эме деп айтып калабыз. Биз силер жашооңорду мындай профессионалдык жактан эмес, дагы эме үй бүлөлүк жактан дагы өзгөртө алабыз деген эме кылабыз деп айта алабыз. Чындап эле ооба, мисалы үчүн келип, таанышып, бири-бирин жактырышып эме кылгандар болот. Мисалы үчүн бул жактан дагы баягындай эме кылып, предложение кылып, эме кылгандар бар, мисалы үчүн сюрприз кылып, эме кылгандар. Анан чын айтканда жакшы деп ойлойм, анткени бул жерден көп убакыт өткөзөт бири-бири мененчи. Ошого бири-бирин жакшы таанышып, эме кылганда Изучать эткенге мүмкүнчүлүк бар. 6 ай изучать этет. Потому что Америкада аябай кыйын да мынтип жубай табыш. Бир жагынан 6 ай күнүгө мисалы үчүн 8 саат, 9 саат келгендер бар мисалы үчүн. Бул жак ачык, ошон үчүн келип бул жака бизде студенттер бар эле, ушул бир кровать коюп койсоңор жатып эле ушул жерде калайын дейт эле да. Мен кетти, үйгө барыштын кереги жок дейт эле. Мен ушул жерде окуп 6 ай бул жакта эле жашайм дейт эле да. Анткени көрдүңөр, кухнябыз бар, пинг-понг десе пинг-понг, бүт баары бар ушул жерде. Ушу кровать эле коюп берсеңер, мен ушул жерге калат элем дегендер бар да. Ушундай кылып девиз кылып коюшкан экен да. Текториал биз силердин профессионалдуу жашооңорду гана эмес, жеке жашооңорду дагы өзгөртөбүз деп. Жазылышым керек экен, жакты мага.